Дин таанытуучу тосуп алыңыздар Кыргыздын мыкты уулу Эрмек Дынай уулу. Ол шалардын ортосунда тосуп алыңыздар. Oturağız be. Maşallah. Assalamu alaikum. Mikrofon söylep görünçü. Yolbos kırmızı söyley beresiz be. Ayırma dili yok. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuhu. Arvağızlar, Kırgız bir tuğanlarım. Allah Taalam sizlerden razı olsun. Peygamberimizden sak salavatları, salamatları, peygamber negiziyle peygamberin salamı barza olsun. Urmatlılarım, rahmat. Bir ile mınday degenlere çoğul kapsırga maşallah. Allah'ım. Benim sizlere men surana turgan nersem var. Surana vereyim be. Atkaraslar anda oşu telefon barın ten rejim politika salasına çöntürü salp oldu. Suranı çüşüreki. Telefondor öçsün. Azıcık çıkıp kalkan tartı alınlar boldu. Oşol lecid et. Degenim emni için antken sebebi sizler hazır madani және ruhani çoğun bir sabakka geldinizler. Madani degen nerse bu ruhani menen ökönün ayırması mınдай bölüp koyuptur. Madaniyatta sığır eken de oylu oğlu. Musulman madaniyatta en alda turgan mınдай bir peygamberin elçisi olsun dedi. Oşon üçün bir madaniyat kılalım. Şu madaniyat üyünde turabız. Negiz bol öz rol nemi turat karbat hazır. Negiz rol mınдай özün ordun emi tabınat. Kança жылдан beri balkim бұл жерде болгон эмес бирок ушул бүгүн туурат карап атат. Силерден суранычы. Үч нерсе bir жерде болуш керек. Илим алам дегендер. Силер баарыңар илим талап кылып келдиңер. Рухубузду оңдош үчүн. Адамдын негизи оңдоо үчүн зарыл болгон нерсе бул некен рухунун азыгы толук болуш керек. Анан аз bir нерсе түшүнбөй калышыр, мындай кайры чоң айтып бирөө чалышы мүмкүн, дагы бирөө bir нерсе деп коюшу мүмкүн. Ошол себебинен силерден сураныч. Телефонуңардын баардыгын тең эмне кылабыз? Rejim pilot. Çıkarıp çöte pilot koyganlar görmeydim. Ana bismillah. Anam bir neyse dağı. Bana görün turatdı. Kimisi alo degen bolsa men sabak toktotup basıp kete verirsem bolot. Kimisi bir öyle alo da başını salıp jiberiп tartıp atsa men çıgam da kete versem. Andeken sebep siz gelgen maksatыңыздын тура эмес экен. Макул bu? Atkarabız mı? Көчөндө Москвада ушундай кылдык. Bir эже байкушум ментип тартып тартпаңыз болду, мен кеттим деп ойлосом эле балдар туралы чуркап барып эже деп куйса байкуш бир нерсени урдуп алган деп болуп ызды аябай катуу жаман болуп калды. Анан баягы бирок аягына чейин иншалла бирөө да телефон менен тарткан жок. Анан бабыканын кыздары да тартпагылай, пожалуйста. Сураныч. Бул кызматтагылар атканда тартпаңыздар. Бол сабактын баардыгы тең ар бир сабак сукулай берсе YouTube'га чыгат. Үммөт кежини билесиңер, ошол жерге чыгат машалла. Ушул жерде мен бар болчумун деп Кудай буйрса эстеп кое бересиздер. Бирок негизги максатты унутпайлы, макулбу? Максатыбыз эмне? Биз азыр ушул жерге ушундай бир караңгылыкта мына карасам Питер ушундай экен го. Дайыма эле туман басып турат экен. Эми жылт деп күн чыга калса эмне болот?
баана күндөргө болгонго тозумда бир күн ушунча көзүң ачып болсо караңгы аракет кыласың, туурабы? Азыр бир кичине бир караңгылык, ушундай бир жүрөгүңүздүн баардыгын суусаган, бир нерсе жетпей турган мезгилде бир кичинекей бир мындай жылт деген бир нур машалла чыга калды. Ошол нерсени кичине болсо жакшылап кабыл алып койсок, жүрөктөрүбүз кайрымдай зарядтар отуруп бараткан зарядтын баарын акырын аккумуляторду зарядка болгондо акырын машалла анан эртең күнү жакшы болуп баштайт. Кандай дейсиңер? Макулсуздарбы? Аллахым разы болсун анда. Баштадык. Алхамдулилlah. Негизинде өзү ислам биздин динибиз улуу өзгөчө бир бардык адам атадан баштап акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга чейин Алла тарабынан өзгөчөлөп нур болуп берген дин. Негизи бардыгы адам атадан баштап канча пайгамбар болгон болсо, ошолордун бардыгынын дини ислам болгон. Ислам деген бул тынчтык деген маани берет. Салам деген сөздөн алынат. Тынчтык, бир жөн элекей эле тынчтык эмес. Авалки ар бир адамдын жүрөгүнө тынчтык алып келе турган тынчтык. Билесиңерби? Көп адамдар бактылуу болгусу келет бул дүйнөдө. Бактылуу болуу жөнүндө көптөн сөз айтса болот. Мына ушул жерге келгениңерде, кээ бирлериңер ушу көбүрөөк акча тапсам, Кыргызстанга үй салсам, машиналарды алып койгон болсом, тиян бардын 4 жагын тегиз кылып койсом деп келгенсиңер. Бирок ошол нерсени таптыңар бул жерге келгенде. Бирок эмнедир субханалла бактылуу болгон жоксуңар. Кээ бирлер ушул жерге бир мындай бир өзүнүн өмүр бою мечтать эткен бир үмүт кылып, ошол нерсе жетсем деген нерсесине келип жетти, бирок эмне дагы да болсо бактысыз болуп атат. Бактылуулук деген сөз бул эң чоң сөз экен дагы, муну уламалар хадиске, Куранга жана хадиске карап туруп айтып аткен. Чыныгы бактылуулук бул адамдын жүрөгүндөгү тынчтык дейт. Адам жүрөгү тынч болушу үчүн эмне керек десе, ар нерсени айтышты. Бирок улуу кудурет Аллах Таала чындыгында дейт, инна деген сөз менен басып айтат. Инна деген сөз мындай да басым белгилеп, чындыгы акыйкат ушундай гана деген сөз да. Алла айтып аткен, чындыгында силердин жүрөктөрүңөр Алланы эстөө менен гана өзү рахаттап бактылуу болот дейт. Көрсөт, сиздин менен биздин жүрөгүбүз өзүнүн жаратуучун эстегенде гана, же болбосо эстөө деген кандай десе, бул дүйнөдө жашоосунун бардыгы тең Алладан экендигине, жакшы да жаманы дагы, ошондой эле ал жактан келгендигине жана ал жакка кайтып бара тургандыгын эстеп турса, эстесе, мына ошол мезгилде жүрөгүнө тынчтык келет экен. Анткени себеби, эгерде Алладан келген болсо, Аллага бара турган болсо, анын ортосундагы бардык нерсенин баары тең мындай өзүнүн баалуулугун жоготот. Баалуулукту жоготот деген нерсе эмне? Эмне үчүн баалуулугун жоготот десе, анткени себеп сиз менен биз ушунча умтулган нерсенин бардыгы тең эртеңки күндө кереги жок болуп калат экен. Адамга күнүнө бир 10 эле мындай 1000 эле рубль керек боло турган болсо, эртең менен кечке чейин тамагына, жашоосуна, бардык нерсесине 1000 эле рубль керек боло турган болсочу, анда алга бир күндө 10.000 рубль таба турган болсо, 999 рубль эмне болду? Анын ден эч кандай бир кадыры калган жок. Эмне үчүн кадыры калган жок? Анткени 1000 эле сомдун, 1000 эле рубльдин кадыры бар экен. Ал эң негизги нерсеге жетти. Демек, инсан субханалла ушунчалык деңгээлде акыл жүгүртпөйт экен. Эмнекен бул дүйнөнү ушунча сүйгөндүгүнөн ошо 999 бар деп өзүнүн көңүлүн жутканга аракет кылат экен. Бирок улуу кудуретти Алла Таала ал-мал вал банун фи зинатуд дунья, силердин малыңар дейт, дүйнөңөр, бардык нерсенин баары. Мисалы, малыңар, үй бүлөңөр, бала бакыраңар, бул дүйнөнүн гана эмнекен бир гана убактылуу бир зыйнаты деген. Убактылуу зыйнаты. Туура аны мен таппа деген жокмун. Болгон нерсеси, эгерде кимде ким бактылуулукту, чыныгы нерсени, чындыкты өзүнүн дүйнөсүнөн издеп жүргөн болсо, акчадан издеп аткан болсо, алтындан, күмүштөн, үйлөрдөн, башка нерсе издеген болсо, демек ал адашты деген гана сөздү айткым келип атат. Бүгүн биз эмне үчүн ушул сөздөн баштап атабыз? Анткени Кудай бирөө эле. Же көбү? Канча Кудай? Ива илахукум илаху вахид. Алла Таала Хуар-Рахманур Рахим дейт, туурабы? Силердин илахыңар дейт, Кудайыңар. Илаху вахид, бирөө эле.
Эми Алла айтып атат кайра, ал ушундай жалгыз деп туруп, өзгөчө сыпатынан Хуар Рахманур Рахим. Ал мээримдүү жана райымдуу деп атат экен. Эмне үчүн айтып атабыз? Анткени бир жүрөктө эки нерсеге сүйүү болушу мүмкүн эмес. Bir günü Allah'ın peygambarı Ayup деген болған. Ayup peygambar. Esingerde Ayup peygambar? Esingerde yok bu. Allah'ın 25 peygamber birisi Ayup aleyhisselam. Ayup peygamber özünün baldарын, maldарын qarap, özgöçö bir ушундай bir рахатка батып, мен пайгамбар болгон үчүн Алла мага мал бүлүк берди, Алла мага балдарды берди, ушунча нерселерди берди, аялдарды берди, балдарды берди. Bir rivayette Subhanallah Ayup пайгамбардын 101 демке баласы болгон деп айтат экен. Bir меселе малды ушунча көп экен, малдын көптүгүнөн дайыма Subhanallah bir мындай рахат алчу экен. Мына ошентип турган күнү шайтан менен экөө жолугуп калды. Шайтан менен. Ал айтып аткен, шайтан айтып аткен, Ayup дейт. Сен адамдарды жакшылыкка чакырып атасың. Менден тартып атасың. Бирок мен сени бир күн жегем деди. Аллага барды. О Алла, сенин пайгамбарың Ayup өзгөчө пайгамбар болуп чыкты. Бирок муну мен билем. Мунун пайгамбарчылыгында бул эч бир кыйналбай жүргөн нерсеси бар. Анын балдары бар, малдары бар, бүт нерсеси бар, проблемасы жок. Ошон элдерге барып туруп, ушундай өзүнүн пайгамбарчылыгын кылып атат. Дегенде Аллах айтты, бар. Ошол пайгамбарды сына. Сенин колуңда болсун. Балдардын өмүрү дагы, малында өмүрү, байлыгында өмүрү сенин колуңа келсин. Дегенде шайтан келди, чуркаган боюнча келип туруп, Ayup, сен токтотпосоң ушу кылып аткан ишиңди, мен сенин биринчи балдарыңды өлтүрүп жок кылам деди. Дегенде айтты, бар. Балдарым сеники болсун. Шайтан bir үйлөгөндө балдарын бар уулуп думуп өлдү. Бирок Ayup пайгамбар кыймылдаган жок экен. Кыймылдаган жок. Экинчи жолу келди. Деди. Сен деген эмне үчүн мындай кылып атасың? Сен эми дүйнөң меники. Дүйнөнү алды. Шайтан келип үйлөгөндө дүйнөсүнүн бардыгы тең жок болду. Андан кийин акырында келип туруп, Subhanallah, анын аялдарына келди. Аялдарым ал деди. Үйлөдү, аялдар жок болду. Bir rivayette bir ayaldı kaldı. Benim bul jöndө эмес сөз. Кийинкиси акырында келип дагы элдерге чакырып жүргөн мезгилинде, элдерге пайгамбарчылык кылып жүргөн мезгилде шайтан келип Аллах айтты, "Я Аллах, мунун малы да кармаган жок, үйү да кармаган жок, балдар да кармаган жок, аялдар да кармаган жок, бирок мунун бир өзгөчөлүгү, мунун ден соолугу бар. Ушуну мага бериң" dedi. Аллах айтты, "Бар, алгын шуну." Шайтан келип Ayup пайгамбардан айтқан, Ayup, эгерде сен ушул нерсени токтотпосоң, мен сени жазалайм. Айтты, жазала. Шайтан үйлөдү. Үйлөгөндө Ayup пайгамбардын денесине оору пайда болду. Оору пайда болду дагы, жөнүндөп оору эмес, чирип кетти. Тегерек четтеги чымын чиркейлер келип конуп баштады. Ошо конгон себебинен денесине курт каптап кетти. Денесине ушунча курт каптады, адамдын баягы денесинен сасык чыгып баштаганда, ошол мурун угаткан, ушунча эл турган бардыгы тең айтты, бар, бизден алыс болгон. Шаардын четине чыгарып коюшту. Бирок шаардын четине дагы чыккан мезгилде, ошол шамал болгондо эмне болду? Сасыгы шаарга келип баштады. Ayup пайгамбар денесинин чирип баратканын барын көрүп айтып аткен. О Алла, менден сенден сурана турган бир нерсем бар. Менин тилимди калтырып кой. Мен зикир кылайын. Мен тилимди калтырып кой. Мен сен мындай зикир кылбай калбайын. Алла, 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 Алла деп турайын. Ла илаха иллаллах деп турайын. Мен тилимди алып салба. Тилими куртка жедирбе деди. О Алла, мен жүрөгүмдү калтырып кой. Мен сенден коркуп турайын.
мен сенин берген өкүмдөрүңдү сүйүп турайын дегенде кабыл болду. Bir günü Ayup пайгамбар ушунчалык катуу ооруп турган мезгилде, кыйналып турган мезгилде денесинде жүргөн курттардын бирөө чыгып калды дейт. Исраилатта бул. Биздин сираларда болсо айтат, мындай болгон эмес дейт. Бирок Исраилатта бул нерсе айтылды дейт. Дейин деген нерсе ушуреки ушу түшкөн мезгилде Аллаху акбар. Ayup пайгамбар куртты алып туруп, эгерде сенин ырыскың мен денимде болгон болсо дейт. Анда эмне үчүн жер түшүп калдың деп туруп бияка салган мезгилде ошол курт катуу тиштебейди дагы сөз келди дейт. Сүйлөдү дейт. Ayup дейт. Сен Кудай болуп калдыңбы дейт. Мен ырыскым каякта экенин билип калдыңбы? Аллах мен ырыскым бүткөн себебинен жерге түшүргөн болчу деди. Ayup пайгамбар, "Я Алла, кечир мен" деди. Мен алсыздыгымды билгиздим бул жерде. Бирок Алла, мен сени сүйөмүн, сенин ишиңди эч качан чыдабаймын, сенин өкүмүңдү дайыма аткаруучулардын катарында болом. Я Алла, мени кечир деп турду. Куртту чыдап койгон үчүн. Ошол мезгилде шайтан, адамзаттын душманы ушунча деңгээлде ылдый түшүп туруп, өзүнүн субханалла ушундай бир төмөн салып туруп, "Я Алла, бул пендеңди мен азгыра албайт экенмин." Кыямат күнгө чейин Алла Таала Куранда аят кылды. Аяттын мааниси ушундай. Шайтан менен Аллахтын ортосунда сөз жүрдү. Аллах айтып аткен. "Эй шайтан, азгыра бергин. Бирок менин чыныгы ыймандуу пенделеримди сен азгыра албайсың" деди. Чыныгы ыймандуу пенделерди эмне кыла албайт экен? Карагыла. Бул сөз улуу сөз. Бул өтө чоң улуу сөз. Эмне үчүн улуу сөз? Анткен себеби. Эгерде мынакей ушул жерде жүрөсүздөр, эгерде жүрөңөрдө ыйман бар болгон болсо, ыйман деген эмне десе, Алла Тааланын буйруктарынан корксоңор, арам деген нерсесин кылбасаңар, Алла Тааланын буйруктарын аткара турган болсоңуздар, эч качан ошону чыдабай турган болсоңор, Алладан коркуп, Алладан сүйгөн себебинен менин Кудайымдын буйругу дей турган болсок, мына ошондо бизди субханалла шайтан келип азгыра албайт экен. Ушул жерде жүрөсүңөр. Силер ойлошуңар мүмкүн да, кээ бир адамдар бар. Акыл деген ушундай экен да. Адамдын ыйманынын даражасында болот экен. Сенин жүрөгүңдө Кудайга болгон коркунуч канчалык болсо, акылың ошончолук катуу иштеп баштайт экен. Ыйманың күчтүү болсо, акылың ошончолук терең болот экен. Мен муну айткан жокмун. Алымдар айтат, сенин дейт ыйманыңдын деңгээли канча болсо, акылыңдын деңгээли ошончо болот дейт. Мен мисал айтып коеюн. Бир профессор бар. Дүйнө илимдерин бардыгын, кандидат, профессор, бүт илимдин бардыгын билет. Медицина болсун мейли, кайсы гуманитардык илим болсун, кайсы нерсе болсун, ушунча үйрөнгөн, бирок ыйман жөнүндө сөздөн эч бир кабары жок. Эмне аткен? Ал сулуу кызды караганга мындай акым бар деп ырдап жүрө берет экен. Зына кылып жүрө берет экен. Билесиздерби? Сүйлөгөн сөзүндө да, кылган ишинде да субхана эмне бар экен? Ыйман жоктугунан биягынан улуу болгону менен биягынан пас болот экен. Бирок сенин колуң ичинде бир керек болсо, доктор болбосоң дагы, бир кичинекей бир пенде боло турган болсоң, бир көчөнүн мындай шофер боло турган болсоң, таксист боло турган болсоң, бир жерде тикмечи боло турган болсоң, бирөөнүн үйүндө иштей турган болсоң, сен ыйманың боло турган болсо, сенин жаныңа канчалык чоң ушундай бир сыноо келе турган болсо дагы эмне экен? Жок, бул күнөө. Мен кылбаймын дей турган болсочу, муну кимдин акылы деңгээли чоң болду? Демек ыймандуунуку да турабы? Биз ушундай тараза кылабыз. Ыймандуунун таразасы ушул болуп эсептелет экен. Мен дагы сөзүмдү улай турган болсом, Алла Тааланын пайгамбарларынын бири Жусуп алейхиссалам турабы? Анын атасы Жакып, Якуб алейхиссалам. Кыргызда Жакып, анан Жусуп дейбиз турабы? Ошол Жакып пайгамбар качан Жусуп пайгамбар баласы жок болуп кеткенде, кээ бир эсе 40 жылда атат экен. Кээ бирөөдө субхан 20 жылдан ашык көзүнөн жаш куйла берип, ыйлай берип, ушундай жолдун 4 бурчта кесилиште тура берип, ыйлагандан көзү куюлуп чыгып калган экен. Көөдө барса көзү көрбөй калган деп айтып аткан. Бир күнү ушунча ыйлай бергенде, бирок баласы кайтып келбеген себебинен Жабраил деген периште Жакып пайгамбардын жанына келип тура экен. Эй, Жакып, сен адашып кеткен жоксуңбу жолдон? Жакып пайгамбар экен, менден алысыраак бол деди. Мен кайгырып турам деди. Жок деди. Сен кайгырган жоксуң деди. Сенин кайгырышың башка нерсе жөнүндө болуп атат. Уккун дейт.
Senin жүрөгүңдө дейт, эки кудай кирип кетти дейт. Биринчи кудай Алла болгон болсо, экинчи кудай сенин балаң болуп калды дейт. Сенин кайгың Алла Таала эртең ахиретте эмне кылат эмес, авалки балам жөнүндө кайгырып атат. Ошонун себебинен сен эгерде өзүңдүн кудайыңа кайтпасаң, иманыңа кайтпасаң кайра, сенин 20 жылдык ыйлаганың дагы эчтеге жардам бербейт. Деген мезгилде Жакып пайгамбар акылына келе түштү. О Алла, кечир мени деди. О Алла, кечир мени дегенде, Алланын буйругу менен ким экен? Да, Т-367, УЭ 198, Лада Раргус. Гайы чакырып коюптур дейт. Тезирээк барып коңуздар. Кайга жеттим эле? Я. Маша угуп атпсыңар жантамар мени. Машалла. Мен медреседе сабак берип калам да. Ошон үчүн постоянно ушинтип сурай берем. Ал токтоп туруп сурай беришим мүмкүн. Макулбу? Мугалим ушундай экен. Пайгамбарлардын өмүр баянын окушта, пайгамбарлардын өмүр баянын угушта сонун нерсе бар. Алла Таала Куранда алардын жашоосу менен бизди тарбиялайт. Канча кылым өтпөсүн, адам ата жаралгандан бери балким бирдемке жыл, миллиард жыл өтүп кеткендир, билбейбиз. Бирок ошончо жылдан беричи адам баласы өзгөргөн жок. Силер менен биз өзгөрүп кеткен жокпуз. Мен дагы айтып берем. Эгерде Кыргызстанда небоскрептер курулуп 360-700 метрге чейин жетип кете турган болсун мейли. Ар бириңер дрон менен учуп калсаңар дагы, үй бүлөңөрдө суу ичиңерде мындай айтканда эч нерсе кылмай калсаңар дагы, баарыңардын колуңа чипке кирип кете турган болсуңар, жашоонун цивилизациянын канча нерсе жетип кете турган болсок дагычы, баягы эле адам ошол боюнча кала берет. Ошол эле напси, ошол эле эркек аял керек. Аялга эмне керек? Эркек керек. Баягы эле тамак керек. Бирөөнө жакшы тамак, бирөө турецкий керек, бирөөнө азербайжанский керек, бирөө кыргызский керек, бирөөнө дагы орусский керек, ушундай болот. Деген нерсемчи адамдын талабы мындай бүтпөйт экен. Талабы мурунку боюнча тура берет. Ошонун себебинен субханалла, биз өзү акылдуу сезип кетпешибиз керек. Анткени себеп мурунку замандагы адамдардын, мурунку заманда болгон нерселердин, мурун өткөн замандагы адамдардын курган пирамидасын ушул мезгилдечи мен деген технология менен эч кимиси түшүнө албай атат. Мен деген технология менен эч ким субханалла чечип бере албай атат, туурабы? Мисал кылса, ошол Ат коому, ошол Самут деген коом болгон. Ошол коомдордун курган жанагы тоонун астына салып салган шаарларын аз акыл жетпей атат. Билесиңерби, ошол Ат коому куруп койгон, баягы адашып кетишмин, Самут коому кетип калды. Эмнекен куруп койгон шаардычы бир эле мындай свеча менен жылытышкен. Bir свеча менен субханалла 10 гектардан ашкан жердеги шаарды жердин астында bir свеча менен жылытышкен. Эми эң эле жөнөкөй бияка келе турган болсок, Стамбулда ушул баягы ошол бир 13-12 кылымда курулган бир эми бар экен. Кандай жанакындай мончо бар экен. Ошол мончонучу ушундай бир чоңдугу кенендиги аябай чоң экен, бир нече. Ошонун да бир кичинекей эле бир жерде мындай бир шам чырак турчу экен. Ошо менен жылытып коюшчу экен. Качан ошол бузуп турган, ушуну изилдейбиз деп туруп, ошо точно чийип туруп, кайра жасагандан кийин бузуп туруп, кайра жасаган мезгилде эчтеге жылыта албай калышкан экен. Эми акыл жетпей экен, канткен депчи. Биз өзү акылды сезип кетпешибиз керек. Ошонун себебинен Аллах Таала эскилерден баян кылып силерди эскертебиз дейт. Ошолордун эскилердин баяны силерге эскертүү дейт. Кеттик Жакып пайгамбарга. Жакып пайгамбар ошентип кыйналып турган мезгилде эсине келет да, "О Алла, мени кечир" деди. "О Алла, мени кечир. Мен жалган нерсени чындыкка алмаштырып, чындыкты жалган алмаштырып салыптырмын. Кечир" дегенден кийин Алла Таала эмне кылды? Өзүнүн баласын Жусупту кайтарып берди. Жусупту кайтарып берди. Бул бир. Экинчиси субханалла ошол элин ачкачылыктан сактап калды. Эки. Үчүнчүсү бир туугандардын башы бирикти. Төртүнчүсү Алла Тааланын алдында Жусуп пайгамбардын түшүндө көргөн 11 айдын күнгө сажда кылганы көрүлдү. Карачы кандай 11 жылдыз кечирип койгула, айга сажда кылды. Эмне үчүн 11 бир тууганы ушул өзүн Жусуптун жанына кечир мени деп ушул кечирим сурады дейт. Дегеним, эгерде сиз менен биз жүрөктөрүбүздө Аллага болгон, Кудайга болгон ишеним терең боло турган болсо, тууганым, эскертип айтып коюш керек. Кудайга ишеним терең болуш керек. Кичинекей эле болбош керек. Анткени Алла Таала хадиси куддусуда ушундай айтат:
Мен дейт, мен пендеме. Ал мага кандай күмөн кылса, мен ошондой мамиле кылам дейт. Эгерде айта турган болсом, кана Кудайың? Мага жардам берип койдубу? Мен кыйналып бул жерде жүрөм го. Канакей Кудай деп эле атам, кана бергени? Айткандар болгондо туурабы? Айта албайсыңар бул жерде. Бөтөнчө көп аял киши айтат. Турган сөз. Эркектер болсо, эй, башым уртпашы дейт. Туурабы? Бирок ушундай ишеним болбош керек. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам жалгыз болчу. Жалгыз бир адам азыркы мезгилде буну айтканда бир 3 миллиард адамдын жүрөгүндө. Ошол адамдын бир түндө Хира деген үңкүрдүн ичинде Жабриил периштени көрүп, аны кыскандан кийин оку деген айткан сөзү мына ушул мезгилге чейин мени сүйлөттү силерге. Адамзат канча жол таппай калсаганда дагы, жол таппай калган мезгилде бардыгы келип ошол пайгамбарга Алла тарапынан икра бисми раббикаллази халак. Окугун, сени жараткан Алланын аты менен окугун деген сөзү ушул мезгилге чейин мынакей сиз менен бизди канткенде жол табам, канткенде бактылуу болом деген сөздүн баарына жооп берип келатат. Исламдагы менин ордум. Мен киммин деген суроону баары бериш керек. Джеки Чан чыга кто я деген билесиңерби? Унутуп калган жоксуздарбы кинону? Бул сөздүчү мен дайыма айтам. Анткенсе ар бир адам мен киммин деген суроону бериш керек. Мен мусулманмынбы же мусулман эмесминби? Эки эле суроо бар да. Сен мусулмансыңбы же мусулман эмессиңби деп. Ошондо акыйдада эмне экен айтканда биз айтканбыз, биздин мазхабта, биздин акыйдабызда альхамдулилла мусулманмын дейткенбиз. Кудайга шүгүр мен мусулманмын деп. Кудайга шүгүр мен мусулманмын. Бул альхамдулилла деген сөздү кошот экенбиз дагы мусулманмын деп айтат экенбиз. Бирок биз кандай мусулманбыз? Ушул мезгилде кээ бирлер ойлошу мүмкүн, бул баштады баягы намаз оку деп айтат, орозо тут деп айтат, ажылык кыл деп айтат, зекет бер деп айтат, садака бер деп айтат, бабыкага кошул деп айтат, жети областтын немесине кошул деп айтат. Айтпайм мен аны. Ал сен өз ишиң. Бирок ойлонуш керек. Анткени Аллах айтат. Алла айтып атат. Эмне деп айтып атат? Эй акылдуулар, акыл жүгүртпөйсүңөрбү дейт. Эй акылдуулар, акыл жүгүртпөйсүңөрбү? Акыл калчабайсыңарбы дейт. Ойлонбойсуңарбы? Каяктан келгенсиңер? Каякка барасыңар? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Качан эненин ичине бала кирип түйүлдүк алганда 40 күндөн кийин Алла Тааланын бир периштеси келип, "О Алла, бул адамдын" дейт, бул адамдын рызкысы канчалык болот? Алла айтат. Пешенеге дейт. Пешене деген бул жерге, чеке. Ушул жерге жазат экен. Ажалихи, буну ажалы кандай болот? Кантип өлөт? Кайда өлөт? Россияда өлөбү, Америкада өлөбү, Кыргызстанда өлөбү? Каякта? Мунун ажалы канча? Өмүрү канча болот? Жазылат экен. Шакийин ва саидун дейт. Бактысыз болобу же бактылуу болобу деп жазат. Ошондон периште келип ушака жазып коет. Алла айтат, жазат. Бул деген сөз баягы периште, "О Алла, сен эмне өкүм кылган болсоң мен ошону жаздым. О Алла, ошо өкүмдү жаздым мен" деп туруп чыгып кетет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күнү Хазирет Аббас радиаллаху анхуну уйкуңар келип кеткен жокпу? Ким экен? Кимге эме болду? Кайсы сахаба экен? Я. Машалла, эске унутуп калбагыла. Аббас деген момундай адам болгон. Кыргызбы деп коем дегендечи. Эмне билесиңерби? Анткени Аббас радиаллаху анхучу аябай меймандос болгон да. Мен эртең менен келдим, уйкум көрүп өлүп баратам, мында субханалла тамак алып киришти. Эми перекус дешкен да, перекус 3 тамак экен. Эле сонда. Мейли. Хазирет Аббас карадан кайтып аткан. Аттын үстүнө, "Я гулам, о менин балам" деди. "Лаббайки Расулулла, мен сиздин жаныңызда турам.
Эмне кылайын, айтыңыз деген мезгилде пайгамбарыбыз кайра айтады. О гулам, я гулам, о балам Аббас, я Расулалла, лаббайк, мен жаныңызда турам. Кайра айтылады. Маанилүүлүгүн айтып атат экен. Аттын аркасында учкаш барат Аббас. Балам дейт, белгиниң дейт. Эгерде адамзаттын бардыгы тең чогулуп алып, жана жин шайтандын бардыгы тең чогулуп алып, сага дейт жаманчылык кылабыз деген болсо, Алла каалаганчалык гана жаманчылык кыла алат деп айтып атат. Кандай экен? Алла каалаганчалык гана жаманчылык кыла алат. Башыңа проблема келдиби? Бул Алла каалаганча эле келди. Сага бүт бар душман болуп, сени өлтүрөм деп аркан конуп алган болсо дагычы, ажалың Аллах жазганчалык гана болот. Жаманчылыгың да ошондо болот. Айтып аткан, Аббас, эгерде адамзаттын барды чогулуп келип, андан кийин жиндер кошо келе турган болсо, бир моментте сага жакшылык кылабыз десе, Алла каалаганчылык гана жаманчылык кыла алат дейт. Түшүнүп атасыздарбы? Алла каалаганчалык гана жакшылык болот. Бул жердегилердин баары туруп алып туруп, баарыңар тең бир адамды операция кылганга, же болбосо бир адамды сактап калганга, дагы бир демкеге кылып аткан болсоңорчу, Алла каалаганчалык гана жардам болду. Бир бар сиз менен биздин каалообуз бар. Бир бар Алланын каалоосу бар экен. Эмне экен? Демек, дайыма Алланын каалоосу болот экен. Эмне үчүн айтып атам? Эмне үчүн сен кимсиң деген суроодон баштап келип туруп, эмне үчүн мен ушул нерсе айтып атам? Анткени сенин менин ырыскымды, сен менин бактылуу баксыздыгымды, жакшылыкта болобу, жаманчылыкта боло турганбы, же болбосо кандай деңгээлде жашай турган бардыгын тең Алла жазып койгон. Демек, сен өзүң дайыма ойлонушуң керек. Сиз менен биз дайыма ойлонушубуз керек. Мен киммин дегенде, мен кулмун деш керек. Ким экенбиз? Кул дегендечи, кул дегенде бул жаман нерсе эмес. Биз бирөөнүн алдында кызмат кылып калган жокпуз. Болгон нерсеси жаратуучубузду тааныдык деген сөз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качан дуа кылган мезгилдерде, о Алла, мен бир кулдун жана күңдүн баласы болгон бир кулмун. О Алла, кулуңду кечир деп айтчу экен. Ушул сөздү адат кылса дейт, Хазрет Ибн Аббас, Хазрет Ибн Масуд радиаллаху анху бир өзүнүн окуймесинде айтат, хадистеринде айтат экен. Мен дейт пайгамбардын ушуну уктум, андан кийин ушул нерсени дайыма айта турган болдум. Бир да жолу менин дуам кабыл болбой калган жок дейт. О Алла, мен кулдун жана күңдүн баласы болгон бир кулуңмун. О Алла, менин дуамды кабыл кыл. Кечир мени деген сөз некен сенин кулдугуңду билгизет экен. Эми бул дүйнөдө түбөлүк кала турган эч ким жок. Бул дүйнөдө түбөлүк кала турган эч ким жок. Бул дүйнөдөн ким кеткен билесиңерби? Бул дүйнөдөн субханалла Адам ата, Сафия Алла, эң биринчи адамды Алла жараткан, 1000 жыл жашап туруп бул дүйнөдөн жан тасилим болгон. Ушунча адамдын жаралышына себепкер болгон Хава энебиз, Обо энебиз да бул дүйнөдөн кеткен. Ошондой эле бул дүйнөдө субханалла пайгамбар болуп 950 жыл адамзатка жакшылыкка чакырган Нух пайгамбар 1146 жыл жашаган дейт алымдар. Ошол дагы субхан бул дүйнөдөн кеткен. Адамзат үчүн субхана ушундай Нух алейхиссалам дуасы кабыл болуп Куранда, о Алла, бул коомго мен чыдабай калдым. Бул коомго сен өзү азабыңды бербесең мен чыдабай калдым. Сен азабыңды келтир дегенде, эмнекен керек болсо тандырдын астынан суу чыккан. Тандырдын астынан суу чыгып, адамдар эң бийик тоодон дейт да 40 чыканак өйдө суу болуп, адамзаттын бардыгы. Бул дүйнөдө 86-87 адамдан башка эч ким калган эмес. Ошол 87 адамдан мынакей ушул кайра 8 миллиард болуп кеттик. Ошого себепкер болгон Нух пайгамбар өтүп кеткен бул дүйнөдөн. Дүңгүрөтүп дүйнөнүн бардык байлыктын бардыгы азыркы мезгилдеги падышачылыктар эчтеге жарабай калат. Сулаймандын пайгамбардын падышачылыгычы ушундай болгон, жер жүзүндө эмне болгон болсо ошонун падышасы болгон. Ага бир күндө миллиарддаган жин шайтандар кызмат кылган. Анын бир эле казанында 1000 адам тоя турганча ушундай казан болгон. Бир казанда 1000 адам тоя турганча казан болгон. Алла ушунча деңгээлдеги пайгамбарды дагы некен жан алып туруп таягына таянган акыбалында өлтүрүп койгон. Жиндер ал өлгөндөн кийин дагы 50 жыл кызмат кылган деп айтышат. 50 жыл кызмат кылып тура берген. Качанга чейин таягынын алдын бир чычкан келип туруп, жегенден кийин кулап түшкөндө ошондо билишкен Сулайман пайгамбар некен каза болгонун, өлгөндүгүн. Ушундай адамдар бул дүйнөдөн өтүп кеткен, пайгамбар өткөн. Акырында бул дүйнөгө эң бактылуу, эң акыркы хатамел амбия, акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтүп аткан мезгил өтө өзгөчө. Бул жөнүндө биз дайыма айтып келем, анткени ошол жердеги чоң бир сыр бар.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз өлүм сакаратил маут, өлүмдүн катуу бир акыбалында турган мезгилде эшик тыкылдады. Кадимкидей эшик тыкылдады. Тыкылдаганда мындай кээ бир батыштар айтат, 3 жол тыкылдады дейт. 3 жолдан. Ошол себептен адеп дейт. Бул периштелердин адеби керек болсо. Бирөөнүн үйүнө барганда тыкылдаткыла дейт. Тыкылдатпастан кирбегиле. Айша энемиз бул ким деди? Тыкылдатты. Бул ким деди? Расулуллах ооруп атат, кыйналып турат. Ошол мезгилде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып аткан: Айша, ач. Бул менин досум Азраил келди. Эшикти ачкан мезгилде Жабраил периште оңойло кирип кетмек. Ал жөн проблема эмес болчу Азраил периште үчүн. Каалаган жерден кирип жанын алып коймок. Бирок пайгамбарга болгон сүйүүсү, пайгамбарга болгон адеби ал Азраил периштени ушунча деңгээлде тыкылдаттырды. Алланын буйругу ушул болду. Мына ошол мезгилде Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам кош келипсиң досум дейт. Кош келипсиң. Мен убактым келип калдыбы? Сапарым бүттүбү? Кимибиз Азраил периштени көргөндө ассаламу алейкум, мен өлгөнгө даярмын деп айтканга даярбызбы биз? Кимиңден мисал алса, кимибиздин ушул жерде турганыбыздын толук намаздарыбыз бар. Кимибиздин субхан толук орозолорубуз бар. Кимибиздин толук садака, кимибиз бирөөнө кек сактабай жашап келатабыз. Кимибиз бирөөнү сыйлап атабыз. Кимибиздин мамилебиз пайгамбардыкындай болду. Жок, биз боло элекпиз, даяр эмеспиз. Баарыбыздан субхана бейишти кылабыз, бирок эч кимдин өлгүсү келбейт азыр бул жерде. Бейиш жөнүндө 1 саат турган болсом, жүрөк жарылып кетпейт азыркылардыкычы. Az önce tiyaka çeketerek çıkıp barsam, bomboldu batırak söyleşip koysa, tigi движениени кыла койсом деп атасыңар. Ойдун баары башка жакта. Азраил периште киргенде, Айша энебиз айтат, азыр менде бол тердеп, бирок менин терим ысык болуп атат. Бирок азыркимдин Айша энебиз айтат, менин денем тердеп кетти, бирок муздак болуп калды дейт. Тоң калдым дейт. Коркунуч ушундай басты. Бирок ушундай сулуу адам кирди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып аткан: Азраил, досум, мен даярмын. Азраил периште пайгамбарга айтып аткан: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ey akırkı paygambar, senin kalon. Allah aytты, kaalasang tübölüktü yaşa. Kıyamet günü çeyin yaşagan ulsat berdi Allah. Men senin canını albayla koyayım. Ulsat ber. Dedi paygambar, yok dedi. Boldu dedi. Büttü. Men özümdün dostuma vargım gelet. Men jaratuvchuma vargım gelet. Men anın janında turgum gelet. Boldu. Ayttыңыз, кандай кылайын? Дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колун көтөрдү. Ахад. Аллага, түбөлүктүү досума болду. Башка суроо бербей мага. Алланын өкүмү ушундай болду. Азраил алейхиссалам Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанын кабыз кылып алды. Ушунча кабыз кылып алды. Бирок ошол мезгилде, ошол Азраил кирелектен мурда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деген: Ya Rasulullah, siz öte kıynalıp durasız. Ova Ayşe, men kıynalıp duram aybay. Kaçan men İsra geçesinde, Meyraj geçesinde, Allah Teala'ga götürülgen mezgilimde, ümmetime ölüm töşöğü gelgen mezgilde, öte katı sınak bulut degeninde, men Allah'a ayttım, ya Allah. Men ümmetimdin, Muhammedur Rasulullah dep, men Muhammed'in ümmetümün, Muhammed'in arkasından sünnetini erçiymin, Muhammed'de süyömün degen adamdardın bardığının deydi, ölüm töşöğünde olup durgan azabı mağa ver dedi. Mağa ver ya Allah, men azaptım var men alayın, bирок men ümmetim ölüm töşöğünde kıynalbasın. Mağa ver dedim. Allah oşon mağa berdi deydi. Allah oşol ölüm töşöğünde oğurçuluktu tuğanlar unutpagıla. Biz bardığız da. Ben daha aytып berem. Ben öz imamım, moldomum. Көптөгөн ölüm töşöğünde жаткан адамдардын түйүндө болгом. Абдан көп. Subhanallah, кыйналып атканын көргөндө мындай бир пайгамбарыбыз айткан нерсе көз алдыңа келет. Бирок ушунчалык катуу, ушунча азаптуу убакытта болот турган нерсеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылган экен? Сурап алды. Алла мага берди дейт. Эми мен ошол азаптын бар үммөттүн азабы мага келди dedi. Men ölüm döşöğünde болуп турган азаптын баары мага келди деп пайгамбарыбыз айткан экен. Ошону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн өтүп кетти. Дей турган нерсем,
сиз менен биз дагы ушунча алп, залкар, адамзатка үлгү болгон адамдар бул дүйнөттү. Эми сиз менен биз дагы бул дүйнөдө калбайбыз. Жылтырап турган көзгө жазылган бир ажал бар. Деме мен киммин дегенде мен кулмун дегиле, кул болгондо эми чыныгы кул бололу. Чыныгы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам элчиси бололу. Аллаху акбар. Демек имандуу адам исламда биздин ордубуз экен, иман менен болот экен. Канчалык ишенген сайын, канчалык пайгамбарга жетишкен сайын даража ошончо көтөрүлө берет. Бактылуу үй бүлө. Бактылуу үй бүлө бул сиз менен биздин колубузда. Бирок бактылуу болуш үчүн, эркек менен аял бактылуу болуш үчүн бизге үлгү керек. Үлгү. Үлгү дегенибиз кандай десе, кимди кармайбыз үлгү катары? Азыр мисалы көрсөңөр, бүт бардындай футболисттердин, политиктердин, ырчылардын, саясатчынын, дагы бир илгикке жетип кеткен адамдын, бизнесмендин жашоосун карап атышат. Бирок ошолордун, алардын мындай сыртта жүргөн Инстаграмда бактылуулугун көрүп алып, бардыгы тең, ушундай жүрүш керек экен деп ойлоп атышат. Жакын бир убакытта бир молдоке айтат, бир жерге барсам, ушундай бир келин менен бала ажырашып атыптыр. Экөөнүн ортосуна келип, эмне болуп атасыңар? Эмне себептен ажырашкандасыңар десек, келин ушундай айттыр. Молдоке, биздин жашообуз Инстаграмдагыдай болбой калды депчи. Анан түшүнбөй, кандайды Инстаграмдагыдай болбой калды? Көрсө, ошол бирөөнүн кооз жашоосу, мен деле көрүп атам, мисалы алсачы, сүрөткө түшүп атканда, тартып атканда уже мен даярданып тура баштайм. Мондай тура баштайм, анткени курсам тартыш керек, курсам көрүнүп калбасын. Мындай алып бир нерсени түзүп, мындай кылып так, нормальный болоюн. Эртең бир жака чыкканда мындай эме болуп калбайын деп туурабы? Эми баарыңар ушинтесиңер деп туурабы? Аялдар соң мындай кылып атат. Ушундай. Эми кичинекей балдар болсо монтип көндүрүп коюпсуңар, субханалла, тура калып атышат. Жасалма. Жасалма жашоо биздин жашообузга кирип кеткен себебиненчи, биз субханалла андан бактылуу болбой калдык. Бирок чыныгы бактылуу болуп кеткен адамды биз унутуп калдык. Эй мусулмандар, алтындарым. Алла анын пайгамбары бизге жетишелик өкүм берген, жетишелик көрсөтүп кеткен. Биздин ата бабабыз дагы мен Кудайдын кулумун, Мухаммеддин үммөтүмүн деп жашаган болчу. Мынакей араңарда улуумун турат, жакшылап кийинкилер көргөн, чоң апа чоң атаңарды көргөндөр турат, жаштарыңар отурасыңар. Бирок билесиңер бир нерсе бар болчу. Илгерки заманга өтөйүн мейли. Кыргызга эле өтүп коеюн бери. Качан идиш аякты жуугандан кийин эмне кылыш эле? Көм көрүп койчу. Кана бияк жагы эркектер экен, бияк жагы аялдар экен. Көм көрүп коюп аткандар кол көтөргүлө. Бар экен, унутулбаптыр. Машалла, машалла. Эми карагыла. Ошондой эле нерсенин бирөөсү. Кимиңер төшөктү дайыма жыйнап коесуңар. Эртең менен эме кылбайт. Машалла, бар экен дагы деле. Ушуну көргөн эркектер кол көтөрүлөчү. Кылат экен, машалла. Эми көрбөгөндөр кол көтөрүлөчү. Уялбай эле көтөрөрлү. Эң эле жөнөкөй нерсе менен сенин үйүңдө дин бар экенин билип койдук, байкап атасыңарбы? Ушул көм көрүп коюу дагы, төшөктү жийип коюу дагы бул дин болуп эсептелет. Анткен себеп ошол көм көрүп коюу болсо, ошонун ичине, монун ичине жин шайтан келип туруп, кечинде өзүнүн ишин кылып кетет деп айтабыз. Көпчүлүк оорлар, белгисиз оорлардын бардыгы тең шайтан деп үйлөп кеткенден болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге ошону үйрөтүп койгон, эң эле жөнөкөй. Бактылуу үй бүлөнү куруш үчүн ортого шайтанды киргизбеш керек экен көрсө. Жашооңо шайтанды киргизбеш керек. Сен Россияда жүрөсүңбү, Европада жүрөсүңбү, Кыргызстанда жүрөсүңбү, дин ошондой эле. Пайгамбар шарт ошондой эле. Эң эле жөнөкөй нерседен башталат. Мисалга алса, үйүңө мына сен үйлөнгөнсүң, бактылуу болсоң, сүйдүң бирин, айла үйү күнүгө субханалла. Сенсиз жашай албайм, алтышкам, мантушкам кетер. Сен силенет, маша, ушундай. Бул сөздү айтыш керек. Мен жөн эле айтып атсам да, күлдүрүп атат экен дебегиле. Муну айтыш керек эркектер аялга. Эмне үчүн? Ушул нерсени аялдар кабыл алыш керек. Пайгамбардын сүннөтү, эми кара, сенин аялың, сиздин аялыңыз, мен сен деп кечирип коелучу, аңта деген сен, аңтум сен силер болуп калат да.
балаң китептерди сен де окуй берип, жаман сенектеп кеттим, кечирип коюңуздар. Сиздердин мына аялдарыңыздар хажатканага кирип бараткан мезгилде жоолугун салынабы? Кол көтөрүлгүлө. Машалла, Алла береке берсин. Калганыңар үйрөткүлө эме? Эмне үчүн билесиңерби? Анткени хажатканага киргенде хажаткананын эшигинин алдында эки шайтан турат. Жарганат бар го, жарганат. Буту менен асылып алган эки шайтан отурат экен. Пайгамбар хубуси вал хабайт дейт. Ургачы жанагы эркекке. Качан ошол жерге аял киши баш кийими жок, жоолуксуз кире турган болсо, шап деп үстүнө отурат экен дагы, эми бир иш кылат экен. Биринчи иши, эң биринчи нерсеси күйөөсүн жаман көрдүрөт экен. Алла Таала Куранда Бакара сүрөсүндө Сулайман пайгамбар жөнүндө айтып туруп, жана ошол жерде жана бир сыйкырчыларды жөнүндө айтып, шайтандар жөнүндө айтып туруп, алардын экен эркек менен аялдын ортосун бузат дейт. Эң эле жөнөкөй нерсени эми менин өзүмдүн билет болушуңуз керек, практика жашоомдо мен өзүм субханалла адамдарга өтө көп дем салам. Мындай айтканда врачевание деп коет. Ислам дининдеги негизги дини маселе менен рукуя окуй турган кишимин. Көпчүлүк убакыттарда жиндерге баягы дем салып аткан мезгилде, сүйлөгөн мезгилде кайдан кирдиң дегенде ажатканадан кирдим деп айтат. Кайдан ооруну каяктан алып келдиң дегендечи, эң эле жөнөкөй түн ичинде мен булардын эмесинде эмне эле идишине өзүмдүн ишим калып оору калтырып кеткем дейт. Эң жөнөкөй жашоодогу биз алардын төшөктөрүнө шерик болуп киребиз дейт. Качан төшөктү салып атканыңарда бисмиллахи деп күйүш керек. Жыйылып турган болсо дагы. Эгерде бирөөңөр керебет боло турган болсо, ошол керебеттин үстүнө дагы жаздыктар бисмилла деп бир сыйра силкип туруп анан кийин кайра коюш керек. Антпесе ошол жерге шайтандын балдары кирип кетет. Эмне үчүн мен ушул жөнүндө айтып атам? Анткени себеп субханалла, сенин сүйүңдө эч бир спор жок. Сен аялыңды сүйөсүң, күйөөңдү сүйөсүң. Бирок субханалла ортодо сени менин душманым шайтан өзүнүн балдары себептүү экөөбүз ортосун бузганга аракет кылат. Бактысыз кылганга аракет кылат. Демек, эмне кылыш керек экен? Аракет кылыш керек экен ушул нерсени кылганга. Сенде сөз жок. Экөөң бириңди ушундай жакшы көрөт, колуң кармашып сонун жүрөсүң. Жашоодо бир максатың бар. Бирок эмнедир бүгүн эле туруп элечи аялыңды жек көрүп баштадың. Көргүң келбей калды. Карагың келбей атат. Сүйлөшкүң келбей атат аны менен. Эмне болду? Субханалла. Демек сен эң важный болгон кичинекей сүннөттү эмне кылып койдуң? Аткарбай койдуң. Бисмилла. Кийин бардыгыбыздан алсырап бартабыз. Алсырап эле, чарчап эле, эч нерсе кылбагым келбей атат. Бирок мен байкашымча субханалла Москвадан аябай чарчап келдим эле, бирок бияк андай эмес экен. Тияктан аябай чарчадым. Эмне үчүн дегенде субханалла, же чөйрө ушунчалыкпы деп ойлоп койдум, же ушундай, бирок биякта эмнедир жеңил болуп атат. Айтайын деген нерсем, үммөттүн кайсыды амал кылган, сиз менен биз кайсы амал кылсак, башкалар биздин аркабыздан ээрчип кете берет. Канчалар бизден көп болсун. Унутпагыла. Эгерде ушундай иш-чаралар көп боло турган болсо, кайсы жерде болсун. Ушундай болгон себебинен ушул жердегилер да акырын чөйрө эме боло берет. Анткени дайым угамда эмнегедир мусулман эместер мусулмандардын ашканаларына келип тамак ичип атат экен да. Эмнегедир силердин у вас вкуснее деп айтат экен да. У вас сытнее деп айтат экен. У вас хорошо дейт экен. Эмне үчүн у вас богатый эмне койчу да? Я. Ушундай блюдаларың богатый экен деп айткан. Эми орусча жакшы билбейм, сен айтып кое берейин. Дегенимчи, эмне үчүн билесиңерби? Анткени себеп субханалла биздин тамактарыбыздын адал болгондугунда. Эми мынакей эт тап келди. Мына эркек керелден кечке иштеп жүрдүң, таксовать этип жүрдүң, бирөөнү бар мандикерлик кылып иштеп келдиң, стройкасында иштеп келдиң, кечинде 700 рубльга 1 килограмм эт тап келдиң дагы, кана бүгүн бир курдак кылчы деди. Эми кандай болду? Сиз курдакты жасаган атасыз. Эми аял ушул мезгилде эмне кылыш керек десе, ошол аялдын эң биринчи талап кылына турган нерсеси ошол аялда гусул болсо жакшы экен. Гусул толук денеси жуулган болуш керек экен. Мисалы качан гусул алынат десе, билесиздер, белгилүү нерсе бар.
аял кишилер субхана оорудан кийин, күйөөсү менен болгондон кийин эми кечирип коюш шарият жок. Эмне экен гусул алыш керек. Кээ бир адамдар керек болсо гусул эмне экенин билбеши мүмкүн. Эми гусулу бар экен, эми даарат алып коюш керек экен. Гусул бар, бирок гусул бузулуп калган, даараты жок болуп атат дейли. Жеңил даарат. Даарат эмне кылыш керек экен? Алыш керек экен. Эми эмне үчүн мындай десе, бир окуя. Bir zamanlarda bir damla varken, Moldake, Mağışış Moldake okşaydı da. Anan elleri vaaz aytsa uşunca mingde adamlar gelip beretken. Bir günü ayalına aytken, men davat aytkanımda, men ellerge şariat aytkanımda, nasat aytkanımda, eldim bardığı tengelet. Men ugat. Dese, men de bir ülüşüm var da aytatken. Men de bir ülüşüm var. Kayada sen katın otura ver. Ama kol. Ertesi günü varsa karasa zal azayıp kaptır. Bugün emnegedir kişiler az bolup kaldı, elder köp kelbey kaldı, bir nese bolgon bu da oylayım dese, taksırım, men dagı bir ülüşüm var da aytkan eken. Oy sen emne ülüşün bolmalı dek, ertesi günü varsa karasa zalda hiç kim yok eken, meçhitте hiç kim yok. Taң kalıp keletken, bu emne akval bolatat dese, taksırım deydi. Men sizge bir sır aytayınçı. Göçötön beri men takır ukpay aytasız. Birinci gün siz maqtanıp kelgeningizde, men maqtanam da turam, misal basam, başka moldan boyunca çoğulbaydı. Men çoğult atam deyim de turabı. Bирок ошол мезгилде эмне болду? Айтып аткан, таксырым, биринчи күн айтканыңызда мен кичине көңүлүм орду, сизге мен гусулсуз тамак жасап коюм дептир. Кишиңиз азая түштү. Эртеси күнү мен даарат жок жасап берип койдум. Кишиңиз андан азайды. Үчүнчү күнү субхана мен тамак жасаганда бисмилланы айтпай койдум дейт. Ошол себептен сизге эч ким келбей койду. Сиздин сөзүңүздө нур жок калды. Дейин дегеним байкап атасыңарбы? 1 километр этти ким алып келди? Что-то вот асар, ким алып келди? Күйөөсү алып келди, машалла. Демек ошо күйөөсү алып келген нерсени. Мына эми сиз гусулду, даараттуу, субханалла, келме менен тамагын кылып бере турган болсо, бул территорияны. Машалла. Демек, бүгүн таксовать эткөн болсо, эртең таксопарк иштетет. Бүгүн кичинекей бир жерде мантик кылып жүрсө, эртең 10 кишини иштетет. Эгерде бүгүн субханалла 10 киши иштетип калмаса, эртең бир строй компанияны иштетет. Ошол нерсеге силердин салымыңар ушунчалык болот. Эгерде бактылуулук деген нерсе келе турган болсо, ошол пайгамбарыбыздын көрсөткөн сүннөтүндө ошону аткарса, мына бизге кол салган шайтан да болбойт экен дагы, жашообузда субханалла эмне болот экен? Бактылуулук келип баштайт. Аз сурашыңар мүмкүн да, эмне үчүн жакшы мамиле кыл деп айтпай атасың, эмне үчүн тигиндей деп айтпай атасың деп атышыңар мүмкүн. Дейин дегеним, пайгамбардын сүннөтүнө жашооң алып келсең, ошол нерседе гана субханалла эмне экен? Эртең күнү бактылуулук келет. Мен көбүрөөк нерсени аз аялдарга айттым. Бизде Кыргызда сөз бар. Кызды үйдө эмне жатпайт? Машалла. Кызды үйдө канча жол тыйуу болот? 40 жол. Мен туура эле тыйып атамбы ошондо? Топ-туура. Эмне үчүн да кызды үйдө кыл жатпайт деген нерсе. Аялдын таза болуш керек экен. Эркектер таза болгондорду жакшы көрөсүңөрбү? Балиттичи. Өзүң балит болсоңчу. Барыр болбосо чыга. Дейин деген эркектин натурасында дайыма тазалык жакшы көрөт. Ошонун себебинен ата-бабабыз кызды үйдө кыл жатпайт деп кичинекей кезинен башташкан. Эми 40 жерден тыйуу деген нерсе эмне үчүн десе, анткен себеп аял кишиге таарынбагыла. Кемпир болгонго тыйып туруш керек экен. Коя болду, нормально сөйлөп, болбойт. Ай кемпир тыйт деп туруш керек экен. Антпесе бирөөнү жамандап эшигим керек экен. Эркекти субханалла ушун үчүн силерге башчы кылып койгон экен. Эми конечно мээси болсо. Жок болсо эле жок. Бирокчу эркектин мээси, IQ-су канча өсөт билесиңерби? Бияк укпай тура турлайм. Эркектердин жашоосунда сүннөт болсо, сүннөт жашоого келсе, иншалла Алла эки нерсе берет. Биринчи баам парасат берет. Баам парасат деген эмне кара? Жети областтын неме башчысы. Баам парасат не? Силерден сураган жокмун мен. Что за соображение, брат? Суждение деп коет турабы, орусча айтканда, баам парасат деген көрөгөчтүк берилет эркекке. Мына бүгүн мына баштайсыңар. Эң эле нерсе. Эшик үйгө кирдиң, бир сүннөт айтам. Бисмилlah, bir kılavuş, Bismillah tıkılıp koydun, eşit açtın gibi, Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid ve lam yulad ve lam yekul lahu kufuven ahad. Aldığınızda bana sor. Assalamu alaikum. Bir sünnet. Eşten gibi kadasın. Bismillahirrahmanirrahim. Senin arkanda hiç kırıtkan 70 şeytan kalk kaldı. Bir. İkincisi 70 bala kalk kaldı. 70 bereke sizmine girdi. 70 bereke girdi. Assalamu alaikum degan uyga tinchlik geldi. Ajan ayal ığı diye kaldı. Assalamu alaikum yok kaldı. Şeytan girmey kaldı. Bir sünnet. Uşu sünnetni daim atkargılar jigitler. Mına jumuştan çarçap kelesiңер. Janыңda орус. Сага постоянно мешать берет. Нервиңе тиет, унчук албайсың. Унчуксаң өлдүң да, туурабы? Дейин деген мынакей. Эми ошол нерсе негативдин баарын эшиктин түйүнө келгенде 3 эле сөз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфувен ахад. Мына ушу 3 нерсени кылсаң, иншалла, алымдар айтат, пайгамбардын bir сүннөтүн такпай 40 күн кылса bir адам, 40 күн кылса, ошол эркекке баам парасат берет, биринчи, акылмандуулук берет, үчүнчүсү субхана жашоосуна береке келет. Иш оңолот. Молдонун кереги жок, дем салдырып кереги жок мага. Барып кереги жок Кыргызстанга. Ушул эле сүннөт аткарасыңар. Анан келатканда обязательно субхана тамекини чегип сасып кирбей, жвачка чайнап алып. Bir атыр сатып алып кой, аялыңа биринчи чыт деп кой. Мен ушундай эмес, себеп келмей болдум деп. Макулбу? Мантисе болбой калат, билесиңер. Кызганчак да булар өзү асылы ушундай болот субханалла. Түшүндүңүзбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмне бүттү меники? Аз хорошо мен. Мен силерге азыр бир башкача сүйлөп бердим, байкап атасыңарбы? Мен сабактарым мындай эмес негизи. Бирок эмнедир бүгүн ушундай болуп атам. Мен силерге амалды эле айткым келип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай болгон, аялын сыйлаган, пайгамбардын аялдары күйөлөрүн сыйлаган, анан ушундай жакшы жашашкан, бактылуу болушкан, гармония болгон деген айткым келип айткан жок. Мен силерге субхана амал кылып атам. Мынакей, эң эле жөнөкөй 3 амал айттым. Биринчиси эмне экен? Идишиңерди көмкөрүп тургула. 1. Экинчисичи? Төшөктү силкип турат экенбиз. Үчүнчүсүчү? Ажатканы. Мына, ушуну аткаргыла иншалла. Эртең урушуп аткан үй биле жарашып келбесеңер, анда мага телефон чалып, молдоко что-то ты это десе. Мына, бул 1. Экинчисиге эмне дедим? Биринчиси. Салам, экинчиси. Бисмилlah. Бисмилlah. Үчүнчүсү? Ихлас сүрөсү. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад. Турабы? Мына ушу сүрөнүн Ихлас сүрөсүнүнчү өзгөчө бир фазилетин айтайынбы? Ихлас сүрөсүн окуган адамга 7 пайда берилет. Ошонун бирөөсү Алла дайыма ыйманды кармайт сени. Жүрөгүн ыйман эч качан кетип калбайт. Шайтан кол сала албайт, ыйман кетпейт. Түшүндүңүзбү? Канчаңар Ихлас сүрөсүн билесиңер ана? Кол көтөрүлө, уялбай көтөр. Түшүнөбүз? Эми билбегендер көтөрүлө, уялбай эле көтөрө бергиле. Эчтеке дебейм. Үйрөнгүлө, болду. Машалла. Ихлас сүрөсүн билгендер. Кол көтөр. Машалла. Отурабыз, кол билбегендер көтөрөбүз. Үйрөнгүлө, машалла, береке тапкырларым. Түшүнүктүү болуп атабы? Эмне үчүн мынткенбиз? Анткени Аллах Куранда айтат. Сиз менен биздин жаратуучубуз Куранда айтат. Силерге пайгамбар эмнени буйрду кылгыла, эмнеден тыйган болсо тыйгыла дейт. Болду. Ушул простой формула Аллах жазган Куранда. Простой эң жөнөкөй формула. Аллах айтып аткан. Пайгамбар эмнени буйрса кылгыла, эмнеден тыйса тыйгыла болду. Эми 10 мүнөт эчтек болбос турайын иншалла. Эми эркектер тыйыла турган нерсе бар. Тыйыла турган. Силерден баштап атат, бияктан баштайын. Силер даярдан турула иншалла. Аялдар, алтындарым, эжекелерим мен. Силер биздин үммөттүн мындай чоң бир дарбазасысыңар. Аллах силерди жакшы көрөт. Ошо жакшы көргөн үчүн Ан-Ниса деп аялдар деген сүрөнү түшүрүп койгон. Чоң сүрө. Ниса сүрөсүндөчү аялдар үчүн өкүм аябай көп айтылган. Бирок айтайын, Аллах силерди ушунча жакшы көрөт, машалла. Ушундай жакшы көрөт, билесиңерби? Силер ошо жакшы көргөн кээ кадырын билбей кетесиздер. Аллах силерди сүйөт. Алла жакшы көрөт. Алла силерди бейишке киргизгилет. Келди, бисмилла. Тыйыла турган нерсебиз бар. Аял кишилердин көпчүлүгү тозокко кирет экен.
Каяка кирет экен? Киргер келеби? Өлгөндөн кийин киргер келеби? Бу дүйнөдө куйраган нерсе ал тиякка да Кур'ан келеби? Кур'ан келбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына пайгамбар асманга чыгып, Алла менен сүйлөшүп, 7 катар асман, 7 ар жанында канча кабат демедикер 5 тозоктун баарын көрүп келгенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларына аялдардын көпчүлүгү тозок толтурат экен дегенде, аялдардын арасынан бирөө элчи болуп пайгамбардын жанына келип ушундай бир: "Я Расулулла, Алланын элчиси, айтыңызчы бизге, биз эмне себептен тозок толтурат экенбиз?" дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Силер дейт, күйөөлөрүңөргө ушинтип айтат экенсиңер дейт. Сен мени качан жыргатып койдуңар деп айтат экенсиң" дейт. Караңыздар, мен айткан жокмун. Пайгамбар айтып атат. Күйөөгө тийгендер жөнүндө сөз бар. Күйөөгө тиелектер болсо, сразу азыттарыңдар. Мен ошо тиелек күйөөм жакшы көрөм дей бергиле. Тиіп ажырашып кеткендер болсо, субханалла, анын кемчилигин айтпай эле койгула. Эгерде экинчи күйөөгө тийсеңер баягы эле мындай аңгектен калсаң, дөңгөк болуп калсаң, алкаштан калсаң, наркоманга тийип калмасаң, сен күнөө өзүңсүң. Алкаш менен жүрө беришке болчу. Дейин дегеним чемне экен? Аллахым субханалла силерге ушундай шанс берип атат экен. Бул дүйнөдө кыргыздын сонун сөзү бар. Ошуну дайыма өзүңөр формула кылып алгыла. Кандай сөз? Өңкүр да болсо үйүм бар, аю да болсо кимим бар? Эрим бар, машалла. Аюлар. Мен бүгүн Питерге кирип жатканда эмеден теги реклама окудум да. Любить по-русски деп жазып турат да. Бир кичинекей кыз аюуну кучактап алыптыр. Мен бул точно кыргыздардыкын бирөөлүп алып да. Айтайын дегенимчи, ушул сөздү унутпагыла. Күйөөңдөн кемчилик кетпей койбойт. Кемчиликтүүбүз бул дүйнөдө. Бардыгыбыз кемчиликтүүбүз. Мисалы, идеалный эч ким жок. Мынеки адамдын мындай пайгамбар айтып койгончочу, тоо жылса, тоо жылып кетти ишенгиле дейт. Бирок бир адам оңолуптур, мүнөзү оңолуп кетсе ишенбегиле деген. Адам баласы өзүнүн мүнөзү менен төрөлөт. Ал ошол нерсе атасынан, энесинен калып калат. Тарбиянын эмеден болот. Бирок оңолуштун аракетинде болгон адамдар оңолот. Бирок ойлоп окуган адамдарчы, неке бул оңолушу мүмкүн эмес экен. Демек сиз ошол аял киши, кыргызча айтканда аял жакшы, эр жакшы деген, ошол жакшы аял дейт да, жаман эркекти жакшы кылат. Ал эми жакшы эркекти болсо каңгылап деп атпайбы, туурабы? Эми силер болсо эмне экенсиздер? Биринчиси наалыбагыла. Берген, алып келген нерсе шүгүр, машалла. Шүгүр айта берсеңер, мына бүгүн ооматты ошо күйөөңөн көргөн жоксуң, жакшылыгын көргөн жоксуң. Ал сени ичине уруп коюп атат, сөгүп коюп атат, жаман сөз сүйлөп коюп атат сизге. Бир сиздин көңүлүңүздү оорута турган нерсе кылып атат. Бирок пайгамбар айткандай, кыямат күнүнгө жакын калган мезгилде, кыямат күнү бир аялды бейишке алып келишет экен. Ал аялга сурак болбойт экен. Периштелер жөн эле келип жүр бейишке кирип кетет экен. Адам бардым таң калып, бул кандай даража? Бул эмне дегенде айтылат экен, бул ушундай бир аял болчу дейт. Күйөөсүнөн оорчулук келчи. Я Алла. Деп туруп күйөөсү айтат экен, сиздин алдыңызда мен аманатмын. Мен Алла алсыз кылып жараткан болчу. Эми сиз кандай кылсаңыз да көтөрөмүн деген ушу сөздү айткан аял дейт. Бейиштин эшигине келген мезгилде кыяматтын кыл көпүрөсүндө турбайт экен ал. Махшар баягында азапталып турбайт экен. Тозоктун ичинде азапты көрбөйт экен. Алып келип эки периште жүр экен, жүр кир, удхул жанна. Жаннати дегенде таң калышат экен. Бул кандай жаннати? Бул кандай бейишке кирип барды? Деген экен, жок деп, мунун даражасына сен жетпейсиң деп. Күйөөңөн оорчулук келген болчу. Алкаш, наркоман, тунеядец, абьюзер деген сөз чыгып атат. Ошондой. Бирок сен сабыр кылдың. Ушу балам үчүн айланайын. Балам үчүн, ушу балдар үчүн сабыр кылайын. Кой, эмне кылам мен? Мындан башкасы жок экен. Бияка аңгексаң дөңгөк каршы болбойт экен. Эми Аллаху акбар. Сабыр кылыш керек экен. Деди, сабыр кылды. Күйөөсүнөн бир да жаман нерсесин адамдар айткан жок, болду. Аллахым ошонун себебинен не кылды? Жакшылыкка жеткизди. Демек, аял киши тозокко кирип калбаш үчүн, негизи бул дүйнөнүн тозогуна жашап калбаш үчүн эмне кылышы болот экен? Күйөөсүнүн жаманчылыгын эч качан суга айтпаш керек экен, жана күйөөсүнө ыраазы болуш керек экен. Болду экен. Оор, туурабы? Оор. Ушундай сонун жашоодо баардыгы фальшивка тияктаманы карасаң, сүрөттө карасаң, бирөө бактылуу болот, бирөө кола ичип атат, бирөө карасаң манты жеп атат, бирөө карасаң ушундай жыргап аткандай көрүнөт өзүнөнчү. Ал калп. Шайтан сен акылыңа киргизип аткан калпты. Анын жашоосунда ушундай проблема бар.
ошол эле проблема менен жашап атат. Бирок эмне болду? Сен ошол нерсеники тигиники шайтан көрдүң бул козжат. Сен жырап кунаган жоксуң. Сен эчтекеге жетпей атасың деген нерсени сала бериши мүмкүн экен. Биздин душманыбыз ким? Шайтан алейхилана. Шайтан Куранда айтат да, эгер эки адам урушуп аткан болсо, анын үчүнчү шайтан дейт. Ошол себебинен кимдерде шайтандан башка душманым бар деген болсо ал адашып кетет. Биринчиси өзүңөрдү тосоктон сактагыла. Күйөөңөрдүн эч качан кемчилигин чыгарбагыла. Жана күйөөңөргө ыраазы болуп шүгүр айткыла. Түшүнүктүү болдубу? Машалла. Эгерде мындай эмнеге эркек эле тартып атат дебегиле, субханалла. Мен силерге көбүрөөк тартып атам. Эгерде бир нерсени тыйып аткан болсом, аз муну кылба деп аткан болсом, сизди мен сүйүп жакшы көргөн үчүн айтып атам. Сизди мен азапталып калбасын деп атам. Ушул жерге чейин келип, тетиги субханалла 6000 километрден келип, 7 сааттык самолет менен ушул жерге түшүп келип турупчу. Анан кийин сиздерге мен силердин басынтып беришиңи айткан жокмун. Силер азаптан куткалып калса экен, бул деген бактылуу болсо экен деген ойду айтып атам. Эркектерге деле ошондой. Азыр сүйлөп атсам мындай, бул ушундай бир кызды нерсе жок. Эркектер айланайындар. Силер башчысыңар. Алла Таала силерди башчылык жараткан. Билесиңер, алтын баштуу балыктан дейт. Бака баштуу ким жакшы? Эр жакшы. Ал кыргыз элде ушул сөз бекер айтылган эмес. Сенин башың баканыкындай болсо дагы, вообще нөл эчтеке иштебеген, эчтеке жок болсо дагычы, сен алтынсың. Ошонун себебинен унутпа, субханалла. Мына бул жерде турган бардыгы тең эркектер үчүн аманат. Сөктүңбү жооп бересиң? Сабадыңбы жооп бересиң? Басынттыңбы жооп бересиң? Кыйнадыңбы жооп бересиң? Кызган дайын жок сабадыңбы анын үчүн жооп бересиң? Балалык чыдап кетип калдыңбы жооп бересиң? Эки аял алып бирөөсүн сүйүп бирөөсүн чыдап кетип калдыңбы? Жартысы болуп тирилесиң кыяматта. Эркектер үчүн аманат көп. Буларга 40 эле жол тыйып боло турган болсо, силерге субханалла күнүгө саат сайын тыйып болот. Бул байкуштар субханалла үйдө шыпырып атып, бисмилла шыпырса, канча шыпырынды чыкса, ошончо күнөөсү кечирип, ошончо даража чыгып кетип калат, билесиңерби? Сенге окшогон, сизге окшогон, бизге окшогондор байкуштардын шыво жыттаган бул носкиин жууп койсочу, 2000 сооп табышат булар. Түн ичинде баланы төрөйт да, түн ичинде туруп эмизип коет, эмизип койгондон соң ошол ар бир эмгенине бир күнөөсү кечирип бир даража көтөрүлөт. Баласын урушпай, сабабай, эчтеке кылбай кое турган болсо, аял кишиси эмне болот экен? Ажылыктын соогун таап алат. Кыяматта ажы, күнөөсү кечирген акыбар бар. Бирок булардын акысын бериш керек болот. Ошон үчүн айлан эркек аял жөнүндө келгенде Кудайдан корккун. Пайгамбар өлүм төшөгүндө жаткан мезгилде, адамдар аялдын акысы жөнүндө Кудайдан корккула деп айткан. Алтындарым, аялдарыңар жөнүндө корккула. Кыяматта Аллахтан жооп берип унутуп калбагыла, субханалла. Аллах разы болсун. Бизден кечирип коесуздар. Азыр эми намазды окуш керек экен. Андан кийин экинчи эмеде суроо жооптор болот. Кудай буйрса, шашпай, Кудай буйрса 1-2 саат жооп беребиз. Аллахым разы болгондон болсун. Намаз окуп алайлы. Болду.